Siz ең чектешкен жерде екенсіз да? Бурчта. Граница, да? Turmuş gраница. Бул жерде сүрүлүп чыгарылып туруш, Ошондо бул жерде тонолуп туруп анан эме болгон да? Onu men bile almadım. Бирок күйгөндөн билинбейт да. Tonop durup keyin küygüzdü, çal kүйгөн экен да, кесеген kүйгөн. Онеки мына үй полный тонолгон экен. О, айнектер сынып, içine kirip полный телевизор бана алып кеткен, алып кеткен эмес, алып кеткен. Бул күй болгон экен. Мына үй күй болгон. Сиз дагы бул границада экенсиз да. Бул жак ошондо Тажикстан азыр? Мол үй. Чоң үй. Бул чоң экен. Совет маалда куюлган үйлерден түбүн жыгачып болгон. Мол фундаментинен көрүнүп турат кандай үй экени. Сиз өзүңүз курган белеңиз муну? Ал жол, үй, Тажикстан. Tuvalet Çitay Tacikistan'da. Туалеттин ичи. Баягы мен үйүм Кыргызстанда, туалетим Тажикстанда деген сиздин жериңиз экен да. Шундай. Эми кандай болсо дагы баягы жүзүңүздөн күлкү болуп атат, ушунча үйүңүз күйүп кетти. Энди мындайда адам Аллахты тааныгандан кийин не болот экен да, Аллахты тааныгандан кийин сабыр кылат экенсиз эле айтат го. Биринчи сабыр болот. Кийингиси эгер дуа болду, кийин сабыр кылсаң сабыр болуп калат экен да. Неме болсо ham бизге инна лиллахи инна илейхи раджиун деген бизге энди алеги сал тааныш болуп калган да. Киямататул аза баягы бул кыйынчылык келген учурда сабыр кылган чыныгы сабыр. Ана рахмат. Кийин мен ушинтип айттым, бирок бизде бир неме бар. Райондун муфтиси Равшан ажы. Бир ажыга барып келгенбиз, иншалла 12 киши менен. Шо киши айтты да, сиз деди, өзүңүз деди, мынча нерсени садака кылбайт едиңиз деди да. Аллах Таала сизди жакшы көргөндүгү үчүн деди, сизге деп афаты жөнөткөн, мана кеткен, Алла күйгөн, баардык нерсе сизге деди, кыяматта садака болуп жазылды деди. Ана ошондо ыраазы болуп калдым. Сиз өзүңүз да ошол күйгөн үйүмүн бүт баары садака дедиңизби, дебедиңизби? Иншалла айттым да, анан кийин мен сразу айттым, Аллах берди, Аллах алды дедим. Бул сиз менен мен айтканым болбойт го. Ооба. Аллах сизди жакшы көрсө, бүттүн дүйнө жакшы көрөт. Жаман көрсө, аны пешенебиз жазганды көрөбүз. Башка эч илажы жок. Бир апат келсе биз немеден деп ойлойбуз? Баары Аллахтан дейт. Азыр эми ушунча үй күйдү, башка болду. Кимди күнөөлөйсүз? Же күнөөлүү жокпу бул жерде? Энди мындай неме бар да, Аллахда Куранда ham келет. Өзү давачылар ham көп айтат. Аллахтын уруксатысыз кутуңа кыпынам кирбейт дейт да. Энди баардык нерсени Аллах биринчи өзүңдөн изде деген да. Неме камчылык кылдың? Неме бир жерде ката кетирдиң? Что сага ушундай апат келди? Шуning үчүн күнөөкөр биринчи өзүм деп ойлойм да. Значит, мен натура жашаганмын, натура мыкам, бир жерде садаканы аз бергенмин, ушундай апат келди. И садаканы Алла Таала жайга жеткизип койду. Алла разы болсун. Анан могул жерде сиздердин итиңизди көрүп, ошол согуш болуп атканда иттериңиз каякта эле? Бул иттерге да мызычуу жагабы экен, жакпайбы экен? Жакпайт. Иттер, короче, жок болуп кетти да, вообще. Ошо согуш башталганда жок болуп кетти. Жок болуп кетти, вообще чакырбам, чакыр таппайсың да. 2 күндөн кийин битта таптым да. Бири агылда жаткан экен, кирип алып чакырсам чыкпайт. Бири ояктан келди, аны секин жөрмөлөп. Оларга ham жакпайт экен да. Демек, айбаттуу болгон ушундай чоң иттерге дагы мына ушул ызы-чуу жакпай турган болсо, инсан бул дүйнөгө ибадат кылыш үчүн келген инсан кантип анан согушту жакшы көрсүн? Енді мен неме дейт едім, мен Алла Тааладан айтамки, ушу
тажик туугандарга мана бизге тааныткандай Алланы таанытса, ушу мусулмандык каны, жаны, малы мусулман үчүн арам экенин билселер жакшы болмок да. Енді айтқан ғой, мусулманның қаны, жаны, абыройы барлық арам да. Азыр берді мен алып кеткенге мен емесмін, қапа емесмін, алып кетті. Бірақ тозоқты отын жегенде жеді. Ол, аны мысал үшін азыр шу чоңдору болуы, короче, қанша адамды күнәкар қылып қойды. Түшінбегеннен келіп тонап кетішті олар. Бұл олды давай деп салды. Күнәкар битті, бірақ қанша адамды шерик қылды өзіге. Азыр урдаған, тонағандар бар, атқандар өлтірген жақшылыққа барады дейсіз. Екі мұсылман ұрышып кетсе дейді, екі мұсылман ұрышып кетіп. Бірақ біреу келді, кейінді, болды, жарашайлы десе. Бірақ екіншісі жоқ, ұрышауыз деп тұрып, екеуі тең өліп қалса дейді. Бірақ жарашайын деген адам жәннатқа кетеді дейді. Жоқ, ұрышам деген адам дозаққа кетеді. Бірақ екеуі тең мұсылман. Көрдіңіз бе? Шундай қиыншылық оор болса дағы, Алланың тағдыры деп, мен садақа қылдым деп, мына ушундай жылуу маанай кылып өзүн позитив алып жүрөт. Демек, бул дүйнө жалган дүйнө, кыска дүйнө. Биз мына ушул диний адистер, диний блогерлер элге жардам деп реквизиттерди таратканбыз. Алла разы болсун. Анан ошол жактан акча чогулуп, бул жакта Баткендеги эле жарандарга которуп салайлы дедик, бирок ал жерден мындай ишенбедик да. Биз чогулткандан кийин элге отчет керек. Анткени 1 сом табыш үчүн адамдар баягы кишинин кирин соруп Россияда жүрөт, башка жактарда жүрүшөт да. Ошолорго отчет катары өзүбүз келип сиздерге зыярат кылып атабыз. Ошол элдин атынан, ошол элдин аманатын сиздерге жеткиребиз. Сизге 20 000 сом аздай болсо да көптөй кабыл алыңыз. Алла разы болсун сиздерден. Рахмат. Алла кырган садакаңыздарды даргайда кабыл кылсын. Кыямат күндө башыңыздарга саябан кылсын. Ар кимди Россияда жүрүп иштеп, оякта жүрөбүз. Неме ниетте кылган болсо Аллахым ниетке жеткизсин. Фарзанды жокторго фарзан берсин. Иши жокторго иш. Сафардагылардын Аллахым сафарын бейхатар кылсын. Короче, неме ниетте келген болсо Аллахым ниетке жеткизсин. Амин. Аллаху акбар. Сиздерге да Алла Таала сабыр берсин. Эми дагы бир суроо, ушул жерден кетесизби, Бишкекке барасызбы? Жок. Неге? Булар кайра эле күйгүзүп салса, эмне кыласыз? Енді бұны азыр қылған ниет, екінші жолы шу ниетте қылып атады да. Мен күйгізе берсем, таштап кетеді, маған қаған деген ниетте қылып атады да. Бірақ енді өзіңіз ойлап көріңді. Азыр мен майырды көпчілік берді маған қарап жүреді, свет қоңыз айтады, светіңізді күйгізіп қойың дейді. Свет күйгізіп қойып жашайын иншалла. Анау қоңыз бәрі мен келсем, келешеді иншалла. Болсам енді жүрөгөм тартпайт да кеп туруп ташап кетишке шунчалык мээнет кылгам, бактарак. Эми кетпейсиз. Мен өзүм салганмын, нөлдөн салганмын да. Чаң топалаң эле жок, кетиш ниет жок иншалла. Демек баягы сиз ушундай принцип менен жашайсыз. Мен таштап кетсем, бүт баары таштап кетет, мен калсам бүт баары калат. Хак. Азырча эми где-то 50-60% элдер кетип калды. Бирок 1 ай, 2 ай сал азыр чегара тынч болуп атат да, мана ушуну айылды күнү кылып атат да, күнүң амазы напряжение жашап атат да. Анда бизге уруксат, биз баралы. Алла разы болсун. Башка жактарга да барабыз. Энди бул айткан гаптарым эгер катып аткан болсо, капабойсуздар, а? Жок, жакшы эле. Кен сиздерди, абалыңыздарды билип, биз болгондо кандай сүйлөйт элек билбейм. Энди сиздер дагы сабыр менен сүйлөп атасыздар. Макул анда бизге